Кар эриди, кар кетти. Жердин бети көгөрдү. Ким айдады, ким септи? Бирок Бакыт Осмонкановду дагы деле эч ким көрбөдү. Саламатсыңарбы, силер менен мен Сүйүндүк Маматкулов жана Сырдуу Дүйнө теле берүүсү. Биз иликтөөбүздү улантабыз. Биздин редакцияга биринчи чыгарылыштан кийин аябагандай көп каттар келип баштады. Аны эмне кыласыңар? Жоголсо жоголду да. Оенин кодик, гипке катышкыла, издебей эле койгулачы. Иши кылса баардыгы сарсана. Күбөлөрдүн айтымы боюнча Бакыт Осмонкановду акыркы жолу М-строй компаниясынын сапаттуу жана ыңгайлуу баадагы батирлердин жанынан көрүшкөн. Жок, мен аны тиги Ош базар жактан көргөм. Атайын биздин теле көрүүчүлөр үчүн эксклюзив. Биз Бакыт Осмонкановдун ни брач, ни баласын таптык. Папамды төрөлгөндөн бери көрүп элекпи. Көрсөм айрым. Бакыт Осмонканов баптисттердин сектасына кошулуп кеттиби? Же болбосо ал өлүлөр менен саякаттап кеттиби? Чынбы, жалганбы? Кийинки чыгарылыштарда көрөсүңөр. Я? Хей, биз деген керек болсо 91-жылдан бери бул программаны тартып атабыз. Не дей аласың, брат? Не? Саламатсыңарбы? Силер менен мен Сүйүндүк Маматкулов жана Сырдуу Дүйнө теле берүүсү. 21 январь кыштын ызгар суугунда Бакыт Осмонканов өз үйүнөн жумушка деп чыгып кетет. Бирок кызыктуу факт, ал жумушсуз адам болчу. Бакыт Осмонканов кайсыл жака кеткенин биз азыр силер менен иликтейбиз. Биздин редакция Бакыт Осмонкановдун бардык тааныштарына чалып чыкты. Жыйынтыгында аны эч ким тааныбайт экен. Кимде, эмнеде, кайда, качан деген суроолорго жатыш жөндөмөсү жооп берет. Ал эми биз өзүбүздүн иликтөөбүздү улантабыз. Күбөлөрдүн айтымы боюнча акыркы жолу Бакыт Осмонкановду партнер нефть май куюучу жайында высококачественный сотый бензинди куюп аткан жеринен көрүшүптүр. Бирок кызыктуу факт, Бакыт Осмонкановдун машинеси жок. Ал күнү көчөдө машинелер өтө көп эле. Антип, эне дран айдай берсин. Бекчоро, Мирбек Иманбеков, Темир Назаров, Бакыт Осмонканов бул адамдардын жоголгонунун себеби эмнеде? Кийинки чыгарылышта көрөсүңөр.